Урматтуу мекендештер, Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги 2024 жылда өткөрүлгөн иш-чараларында жакшы жетишкендиктерге жетти. Күжүрмөн даярдыкта аскер бөлүктөр жана өздүк курамдын баары коюлган пландардын баары аткарылып, эл аралык машыгууларга катышып, Кыргызстан ичиндеги ЖККнын мүчөлөрү менен тактикалык машыгууларды өткөзүп, андан тышкары мобилизациялык жыйындардан 2024 жылы 900 миллиондон ашык сом каражатын бюджетке киргизди. Президентибиз куралдуу күчтөрдүн баш кол башчысы алдыбызга койгон пландардын баарын толугу менен аткарылды. Социалдык тармак жагындагы көп багыттар, коркунуч жараткан багыттарда жаңы аскердик шаарчалар салынып, анда 24 жылга коюлган пландар аткарылды. 25 жылга дагы социалдык тармак жагындагы көп коюлган иш-чараларыбыз бар. Күжүрмөн мобилизациялык пландар боюнча коюлган иш-чаралар, аскер бөлүктөрдү күжүрмөн даярдыкта кармоо. Андан тышкары социалдык багытта пландаштырылган шаарчаларды салуу жана башка күжүрмөн машыгууларга катышуу. Андан тышкары 2025 жылы өтчү Улуу Ата мекендик согуштун 80 жылдыгына арналган салтанаттуу аскердик парадты өткөзүү жана башка иш-чараларды 25 жылга коюп атабыз. Учур менен пайдаланып, бүгүнкү күндө өзүмдүн атыман жана Коргоо министрлигинин өздүк курамынын атынан бүтүн кыргызстандыктарды келе жаткан жаңы 2025 жыл менен куттуктап кеткибиз келет. Баарыңыздарга чың ден соолук, бакубатчылык, элибизге тынччылык каалап кетким келет.